Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан теле сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сиздер менен өтө турган сабагыбыз биология сабагынан болмокчу. Биология сабагынын дагы бир тармагы болгон генетика боюнча сабак өтмөкчүбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 10 класстын темасына байланыштуу тукум куучулуктун гибридологиялык методу, моногибридтик аргындаштыруу жана Грегор Менделдин биринчи жана экинчи закондору. Сабактын максаты генетика илиминдеги негизги түшүнүктөр жөнүндө маалымат алабыз. Мындайча айтканда, генетикада колдонулуучу бир нече негизги терминдерди талкууламакчыбыз. Андан сырткары Грегор Менделдин өмүр таржымалы менен таанышабыз. Кийин гибридологиялык метод менен кандай жүрөт, ал жөнүндө түшүнүк алабыз. Кийин Грегор Менделдин биринчи жана экинчи закондорун талдайбыз. Сабакты бышыктоо максатында маселе иштейбиз. Анда азыр эле айтып өткөндөй, генетика бул эмне же болбосо генетикага байланыштуу кандай негизги терминдери боюнча бир аз түшүнүк алып өтөлү. Бул жерде генетика деп атат. Генетика бул эмне? Бир сөз менен айтканда, генетика бул тукум куучулукту жана өзгөргүчтүктү үйрөтүүчү, изилдөөчү илим деп айтсак болот. Мындайча айтканда, өзүбүздүн сөзүбүз менен айта турган болсок, генетика илими бул тирүү организмдердин муундан муунга берилүүчү, ар бир тирүү организм, биз билебиз, өсүмдүк болсун, жаныбар болсун, өзүнөн кийин муун калтырат. Ошол өзүнөн кийин калтырган муун эмне үчүн ата энесине окшош, же болбосо эмне үчүн энесине окшош, же болбосо эмне үчүн атасына окшош, эмне үчүн окшош эмес деген суроолор мурунтан эле ар бир кишини кызыктырып келген. Мындайча айтканда, генетика ошол тирүү организмдердин тукум куучулугу жана өзгөргүчтүгү жөнүндөгү илим. Ал эми бул хромосома, бул генетикада хромосома сөзсүз түрдө мааниси жок. Хромосома бул эмне? Бул клетканын ичиндеги ядродогу бүтүн маалыматтарды өзүнө сактап турган, бул же болбосо денече деп айтсак болот, майда бөлүкчө кыскасы. Ал эми тукум куучулук ар бир тирүү организмдин өзүнөн кийин муун калтыруусу. Өзгөргүчтүк же болбосо ошол тирүү организмдин же болбосо ошол өзүнүн ата энесине окшош болгондугу же болбосо кандайдыр бир себептердин натыйжасында өзгөргүчтүккө дуушар болушу. Бул аллелдик гендер болсо, булар окшош гендер же болбосо окшош хромосомалар деп айтсак болот. Ал эми гомозигота деген термин дагы бар. Гомозигота бул зигота бул түйүлдүктүн башталышы экенин биз билебиз. Ал эми гомозигота болгондо бул окшош белгилерди алып жүргөн түйүлдүктү гомозигота дейбиз. Ал эми ошол эле мезгилде доминанттуу деген белги бар. Бул доминанттуу белги бул же болбосо кандайдыр бир белгинин үстөмдүк кылуусу, доминант деген үстөмдүк кылуу дегенди түшүндүрөт. Ал эми генотип бул тирүү организмдердеги баардык ата энесинен алган, атасынан дагы алган, энесинен дагы алган маалыматтардын топтому генотип деп айтабыз. Ал эми фенотип болсо ошол маалыматтын ошол генотиптеги белгилердин сырткы көрүнүшү, сыртка чагылышы бул фенотип деп атат. Ал эми ген болсо бул ген хромосомадагы ДНКнын белгилүү бир участогун ген деп айтабыз. Ал эми гибрид болсо, ошол азыр сабактын жүрүшүндө көрөбүз, гибрид бул тирүү организмдерди аргындаштырууда алынган муундарды гибрид деп айтабыз. Ал эми таза муун бул жерде дагы ошол аргындаштырууда Менделдин законуна көбүрөөк байланыштуу болуп кетет. Таза муундарды алып аргындаштыргандыгы жөнүндө. Бул ал эми гетерозигота бул ата энесинин же болбосо түйүлдүктүн ар түрдүү белгилерин алып жүрүүсү. Ал эми рецессивдүү жана доминанттуу деп айткандай эле, бул доминанттуунун экинчи карама каршы жагы бул рецессивдүү же болбосо мындай басылган, көрүнбөгөн белги. Ал эми гомологиялык хромосомалар булар окшош түзүлүшү жагынан, белгилерди алып жүрүүсү жагынан окшош болгон хромосомаларды гомологиялык хромосомалар деп дейбиз. Ал эми гибридологиялык метод бул
тукум куучулукту изилдөөдө гибридологиялык метод бул мындайча айтканда аргындаштыруу методу. Ал эми альтернативдүү белгилер булар мисалы бир эки карама каршы белги деп айтсак болот. Ал эми моногибридтик аргындаштыруу бул моно деген бул жалгыз, андан сырткары дигибридтик, полигибридтик аргындаштыруу бар. Алар ар кандай аты айтып тургандай эле моно болсо бир, ди болсо эки, поли болсо көп гибридтик белгилерине карап аргындаштыруу болуп саналат. Биз терминдер менен таанышып алдык. Эми сабактын жүрүшүндө бул терминдер бизге аябай керек болот. Бул тукум куучулук же болбосо генетика деп айтканда бизге эң алгач эле Грегор Мендель эсибизге келет. Анткени генетиканын негиздөөчүсү бул Грегор Мендель болуп саналат. Ал ким болгон? Ал чех окумуштуусу 1822-жылы 20-июлда жарык дүйнөгө келген экен. Ал өзү кичинекейинен эле аябай табият илимдерине кызыккан, илимге изденүүгө кызыккан киши болгондуктан бир эле зоологияны, бир эле ботаниканы изилдеп окубастан, ал андан сырткары физиканы, математиканы, астрономияны, жада калса палеонтология менен дагы аябай изилдеп, өзүн өзү ошол багытта өнүктүрүп окуган киши болгон. Андан сырткары ал жогорку мектептерде ошол билимдерден сабак берип да жүргөн. 1856-жылдан баштап ал кийин ал монах болуп кетет. Ошол өзүнүн жашаган монастырда, ал жерде өзүнө атайын бир жер бөлүп беришет. Ошол жерде эксперимент жүргүзөт. Же болбосо мындайча айтканда анын белгилүү болгон гороху бар. Жашыл жана биз билген жашыл, сары жана жашыл горохтарды бири-бири менен аргындаштырып, бир 10 жылга жетпеген убакыттын арасында ал ошол экспериментин жүргүзөт дагы. Кийин окумуштууларга ушул өзүнүн изилдеген эксперименттеринин жыйынтыктарын бүт статья кылып жиберип жарыялайт. Бирок ошол мезгилде эч бир окумуштуу болсун, эч бир илим адамы болсун Грегор Мендельдин бул эмгегин көп деле маани бербей коюшат. Бирок кийин ал ошол эле эксперименттерди, горохо жүргүзгөн эксперименттерди эмне кылат, башка дагы эксперименттер, башка өсүмдүк менен, ястребинка деген өсүмдүк менен арыларга жүргүзүп көрөт. Бул жерде ал ошол горохту жүргүзгөн жыйынтыгын ала албай калат. Анткени ал мезгилде билген эмес, бул ястребинка менен арылардын көбөйүүсү партеногенез жолу менен көбөйө турганын билбегендиги үчүн андан натыйжалуу жыйынтыкты ала албагандыктан жумушун, бул ушул аргындаштыруу же болбосо тукум куучулукту изилдөө жумушун токтотот дагы өзүнүн өмүрүнүн акырына чейин багбанчылык менен же болбосо арыларды багуу менен жумушун өткөрөт. Анан Грегор Мендельдин жумушу эмгеги качан аныклат? 1900-жылдары же болбосо 20-кылымда окумуштуулар бир нече окумуштуу башка ар кимиси ар башка мамлекетте ошол изилдөөнү жүргүзүшөт дагы. Кийин Грегор Мендельдин эмгеги ошол жерде чын экен деп, ошол жерде анан кийин мунун закондорун кабыл алышат. Бул ошол Мендельдин өзүнүн жашаган ошол монах деп айттык, ошол жерде өзүнүн жери, ушул жерде миңдеген горохторду аргындаштырып, муундарды алган. Ошонун негизинде алар Грегор Мендель закондорду ачкан. Биз азыр эми Грегор Мендельдин законуна кайрылып отурган болсок, бул жерде ал сөзсүз түрдө генетикада маселе чыгарууда же болбосо генетикада могундай болгон атайын символдор, атайын белгилер менен белгиленип турат. Бул жерден жакшылап карап алалы, анткени андан кийинки маселе чыгарууда бул бизге аябай керек болот. Бул жерден карай турган болсок, бул белги энелик организм. Энелик организмдин белгиси ар дайым могундай түзүлүштө же болбосо Венеранын күзгүсү деп коюшат. Ал эми аталгы организмди ар дайым могул Марстын калканы менен жаасы деп коет. Ошол белги менен белгишет. Ал эми бул ата эненин белгиси, parents деп коет. Ал эми бул болсо аргындаштыруу. Ал эми бул F1 жана F2 деген бул биринчи жана экинчи
муундагы алынган гибридтерди F1 жана F2 деп айтабыз. Ал эми чоң тамга менен белгиленген, латын тамгасы менен чоң тамгалар менен белгиленгендер биз жана айтып өткөндөй бул доминанттык белгилерди ар дайым чоң тамга менен белгилешет. Ал эми кичинекей тамгалар ошол эле тамганын кичинекейи рецессивдүү белгилерди, рецессивдүү белгилерди алып жүргөн гендерди ар дайым кандай мисал болбосун, кандай маселе болбосун ар дайым кичинекей тамга менен белгилейбиз. Ал эми чоң, жалаң чоң тамгалардын бирок ар башка тамгалар бул жерде көрүп турабыз. А, Б, С деген тамгалар ар кимиси ар башка, демек бул гомозиготалуу рецессивдүү генотип деп айтабыз. Ал эми бул жерде гендер бул жерде гетерозиготалуу, анткени чоң А да бар, кичинекей А да бар. Чоң Б дагы, кичинекей Б да бар болгон үчүн булар гетерозиготалуу генотип. Ал эми бул болсо гомозиготалуу доминанттуу, бул болсо гомозиготалуу рецессивдүү, анткени ар бир белгинин бир гана чоң же кичине белгиси болуп турат. Бул жерде Менделдин биринчи закону моногибридтик аргындаштыруунун негизинде биринчи закондалат. Бул жерде ал эмне кылат? Горохторду сары горох менен жашыл горохту аргындаштырат. Мындайча айтканда, ал аргындаштырган эмнеге горохту алган, эмнеге ушул өсүмдүктү алганын себеби, анткени бул жерде көрүп турганыңардай эле бул горох өзү менен өзү чаңдашуучу өсүмдүк. Мындайча айтканда, анын аталык менен энелиги сыртта эмес, анын желекчеси аны ичине жаап турган үчүн башка шамал аркылуу же болбосо курт кумурскалар аркылуу чаңдашуу буларда жүрбөйт. Булар өзү менен өзү чаңдашкан өсүмдүктөр болгон үчүн муну могундай ар кандай эме менен аргындаштырып, аталыктагы чаңчаларды энеликке алып келип, монтип жасалма жол менен чаңдаштыргандагы ал миңдеген горохторду ушинтип бири-бири менен аргындаштырып турган. Бул аргындаштыруунун негизинде бул жерде карап көрсөңөр, ал эмне кылган? Моногибридтик аргындаштыруу кылган. Же болбосо моно деген жалгыз бир эле белгисин карап туруп, ал аргындаштырганда сары горох менен жашыл горохту аргындаштырган. Бул жерде алынган муун F1де же болбосо алынган муунда сары горох чыккан. Эмнеге алынган бүт бардык муундар сары болуп калган деп ал аябай ойлондурган. Демек бул жерде ал далилденген, демек сары горох бул доминанттуу белгини алып жүрөт. Ал эми жашыл рецессивдүү белгини алып жүргөн үчүн бул жерде алынган муундар жалаң эле сары горох болуп турат. Кийин ал ошо бул жерде биз айта кетели, Мендел биринчи законун көрсөтөт. Ал жерде мындай бирдейлүүлүк закон, же болбосо бардык алынган муундар, бардык аргындашуудан алынган муундардын бүт баары жалаң сары горохтор болгондуктан бирдейлүүлүк закону деп атаган. Ал эми андан кийинки законду ошол эле биринчи муунда алынган горохту кайра өзү менен өзү чаңдаштырган. Бул учурда экинчи закон пайда болот. Ал мында сүрөттө көрүп турганыңардай эле ажыралуу закону, же болбосо сары, мисалы 4 горох болгон болсо, ошол 4 горохтун бирөө жашыл болуп, калганы сары болгон. Бул жерде жашыл горохтун жоголуп кетпегендигин, ошол белгинин кайра жоголуп кетпей турган экендигин, бар болгондугун далилдейт дагы. Бирок катышында генотиптик жана фенотиптик катыштары менен караганда 3-1 болот. 3 горох жана 3 сары горох, 1 жашыл горохту алат. Бул жерде ал экинчи законун ачып чыгат, ал ажыралуу закон. Азыр биз айткан ошол эле горох, карасаңар, жана айткан таза линия деп айттык. Ошол таза эмелерди линиядан алгандагы бул жерде тамгалардын белгилерине аябай маани берсеңер, тамганы, сарынын тамгалары баары чоң. Демек бул доминанттуу. Ал эми жашылдыкы бул кичинекей тамгалар менен белгиленген. Эми F1 алынган муун карап көрсөңөр, бул жерде чоң А менен кичинекей А да бар. Бул жерде мындайча айтканда сары горохтун белгиси дагы бар, жашыл горохтун белгиси да бар. Бул жерде дагы сары горохтун белгиси бар, жашыл горохтун белгиси дагы бар. Ал жерде
Эмнеге сары бул жерде жакшыл короктун белгиси бар, бирок эмнеге көрүнбөй калды деп турган болсок, бул жерде доминанттуу белги, сары белги бар болгон үчүн ал жашыл корокто басымдуулук кылып көрсөтпөй койду. Ал эми кийинки муунда ошол могул көрүнбөй калган жашыл чыгат. Эми F1де алынган муунду өзү менен өзү кайра чаңдаштырганда F2де карап көрсөңөр, алынган муундар 4 корок мисалында алып көрө турган болсок, алынган муундар биринчиси гомозиготалуу доминанттуу сары корок болгон, экинчиси дагы гетерозиготалуу, анткени бир чоң А, бир кичинекей А бар болгон үчүн, ал эми үчүнчүсү дагы гетерозиготалуу доминанттуу, бул үчөө тең доминанттуу болуп турат, анткени чоң А бар. Ал эми бирок карап көрсөңөр, эң акыркысында эки рецессивдүү белги дал келип калып, жыйынтыгында бир жашыл корок пайда болгон. Бул жерде айта кете турган нерсе, бул ошол горохко гана жүргүзгөн, бирок азыркы күндө бул аябай генетика илиминде, же болбосо тирүү организмдердин белгилеринин өзгөрүүсүндө, же болбосо кайра чыгышында, кайра болбосо же болбосо жок болуп кетишинде, ошол же болбосо оорулардын кандайдыр бир орун алып жүргөндүн муундан муунга берилеби, же болбосо кандай ыктымалдуулуктар бар, ошолор жөнүндө биз ушул мисалды чыгаруу менен биз билип алсак болот. Бир канча мисал иштеп көрөлү, анан алынган эмеңер, билимиңер дагы толукталат болуш керек деп ойлойм. Бул жерде маселеге көңүл бөлүп карап көргүлө. Кара коен менен ак коенду аргындаштырганда алынган муунда жалаң кара коендар алынган. Суроо дейт. Кайсы түс доминанттуу бул жерде? Эми ата-энесинин генотипи кандай болот? Анан кайсы законго туура келет? Менделдин биринчи законуна же болбосо экинчи законуна туура келеби? Бир аз ойлонуп көргүлө. Бул жерден карап көрө турган болсок, силерге чыгарып бербей эле даяр чыгарып жазып көрсөтүлүп койду. Бул жерде фенотип кара, ак. Бул жерде дагы фенотип кара. Кайсы түс доминанттуу, ата-энесинин генотипи кандай, кайсы законго туура келет деген суроого жооп бере турган болсок, эки кара түстөгү коен менен ак түстөгү, кара түс ак түскө басымдуулук кылат экен, же болбосо экөө тең таза линия болгондугу үчүн белгилерди чоң Б жана кичинекей Б менен белгилеп алганбыз. Ал эми жоогунда карап көрө турган болсок, жалаң эле гетерозиготалуу кара түстөгү коендар пайда болгон. Мындайча айтканда, жоогунда кайсы түс доминанттуу деп атат? Кара түс доминанттуу. Генотиби кандай болот? Ата-энесинин генотиби, генотипти кара түстүкү доминанттуу болот, ал эми ак түс рецессивдүү болот. Мындайча айтканда, доминанттуу кара түс менен рецессивдүү ак түстү аргындаштырган болот. Ал эми кайсы законго туура келет дегени, бул Менделдин биринчи закону, же болбосо бирдейлүүлүк законуна туура келип атат. Кийинки мисалды дагы иштегенге аракет кылалы. Диабет гени нормалдуу генге караганда рецессивдүү. Бул кишиде айталы. Кишидеги диабет гени нормалдуу генге караганда рецессивдүү дейт. Ал эми нормалдуу генден диабет оорусу менен оорубаган бала төрөлөт. Ал эми мындайча айтканда, ата-энеси экөө тең нормалдуу, диабет оорусу менен оорубайт, а бирок төрөлгөн балдарында диабет оорусу менен ооруган бала төрөлөт. Муну аныктагыла дейт. Ата-энесинин гени кандай, генотиптеги катыш кандай болот, фенотиптеги катыш кандай болот, кайсы закондорго туура келет дейт. Бир аз ойлонуп көргүлө. Чыгарганга аракет кылгыла. Бул жерде кайра эле жок иштеп көрөлү. Даяр иштеп койгонбуз. Нормалдуу ген диабет гени. Рецессивдүү ген деп айттык. Бул жерде берилгенди айтып атат. Ал эми нормалдуу ген бул доминанттуу, диабет гени бул рецессивдүү ген экен.
чыгара турган болсок, биз ата энеси дагы мындайча айтканда, бул жерде принциптер ата энеси бул атасынын белгиси, бул энесинин белгиси. Карап көрө турган болсок, экөөндө тең диабеттин гени экөөндө тең бар болгондугу үчүн бул жерде аргындаштырганда кийин пайда болгон балдар карап көрө турган болсоңор нормалдуу. Ал эми үчүнчүсү болсо диабет оорусу менен ооруган бала төрөлүү. Анткени бул рецессивдүү генди ата энесинин экөө тең алып жүргөндүгү үчүн. F1'де генотип могундай катышта болду. Ал эми фенотип болсо 3-1 катышта, же болбосо 3 нормалдуу, 1 диабет оорусу менен ооруган бала төрөлдү. Бул Менделдин ажыралуу закону, же болбосо экинчи законго туура келип атат. Ушу менен сиздер менен бирге генетиканын же болбосо Менделдин биринчи жана экинчи закондорун талкуулап түшүнгөнгө аракет кылдык. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.